Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү сабагыбызда бөлмөгө орнотулуучу насос, бул үй жылытуучу отопленияга, муздак сууга орнотулат. Бул жерде сантехник сөз электрический жагын кошконду билиш керек экен. Ошону мен сиздерге бүгүн көргөзүп берем. Сабагыбыздын башталарынын астында мурунку сабактарда эле коопсуздукту сактайбыз. Бул жерден кол кабызды кийебиз, көз айнегибизди тагынабыз. Бул жерде азыр бизде 220 вольтко иштечү, бул жерде ысык сууну, үйдө отопленияны айдачу насос турат. Бул жерде насосту электрический кошулча менен ачып койдум, кандай кошулаарын. Бул жерде суунун багыты боюнча атайын көргөзүлгөн мондай багыты бар. Суу оң жакка агат экен. Бул жерде 32 турба экен. 32 турбадан кошулуп отуруп 25-25тен 20га, 20дан 15 турба кошулган жер экен. Мында атайын жазылган экен. Ушундай анайын эле насосту орнотордун алдында электрический час жагынын көбүнчөсү электрик бөлүк жагына электр бөлүктөр жагынан бул жерден 3 кошулган жер турат. Бул жерде биринчи L, андан M бул экөө минус плюс. Эң акыркысы бул земля деп коет, жер. Буну сөзсүз кошуш керек экен. Бизде көбүнчөсү кошпой проводдон мында 3 провод болот. Үчүнчүсү жашыл, бул жер. Бул көк плюс, бул минус. Ошону көбүнчөсү кошконду туура эмес кошуп, саарыны кесип ыргытышат экен. Бул вилканын башында плюс, бирөө минус, бул болсо земля деп коет, жер. Атайын могу вилкада жазылган. Розеткада да ушундай болот. Розеткада сөзсүз кошуш керек экен жерге. Антпесе бул жерден ичинен бир нерсе болуп замкайны болсо, темир түтүкчөдөн тогурушу мүмкүн экен. Мен ошону кошконду көргөзүп берейин бул жерден. Биринчи мына L деп турат. L'ди кошобуз. Башын түздеп кошконго L'ди кошуп аласыз мындай кылып бүктөп. Андан N деп турат. N болсо минус. Көтөрөсүз дагы. Кошуп аласыз. Анан жана көбүнчөсү кесип ыргытып аткан могу сары земля деп коет, жер. Ушуну сөзсүз кошуш керек экен. Бул акыркысы көрүнүп турат мына. Кошуп аласыз. Бири-бирине тийип калбаш үчүн акырындык менен отургузасыз бул жерге. Өзү отурган жери бар. Значит, бул плюс, минус, бул земля деп коет, жер деп коет. Эми ушуну кошкондон кийин бул атайын крышкасы бар. Жапкыч капкагы. Капкагында атайын немелер көргөзүлгөн. 1, 2, 3 деп коет. Бул насостун иштешине биринчи немеси, экинчиси кичине катуураак, анан үчүнчүсү катуураак айландырат. Бул азыр 1де турат, 1ге коюп аласыз мындай кылып туруп. Анан крышкасын акырындык менен жаап алабыз. Жабылгандан кийин сантехник билиш керек деп айтып аткан ошол. Андан кийин электрический жагын кошуп алдык. Андан кийин бул кошулган жактарын. Бул жерде атайын немеси бар. Бул жерге атайын прокладка жатчу жери. Бул жерди кичине тазалап коебуз. Андан кийин бул жерге атайын резинка, монда прокладкасы отурат. Муну сөзсүз салыш керек. Мунсуз болбойт. Бурайбыз дагы. Бураганда мына оңго буралат. Буралат мындай болуп.
ушундай чогултуп алабыз дагы, андан кийин ачкычтын жардамы менен акырындык менен сүйөп тартып коебуз. Бияк отурду. Экинчи жагы дагы. Суунун багыты бияк болгондон кийин суу биякка кетет. Бул жерин дагы отурчу жерин кичине кагаздын, мына жерде кагаздын жардамы менен, кум кагаздын жардамы менен кичине тазалап алабыз мындай кылып туруп. Андан кийин резинкасын сөзсүз салып алабыз мындай кылып туруп. Андан кийин муну бурап бекитип алабыз. Бул өтө морт болот. Бул түздүү темирден дайындалган атайын. Чирип датпаспас үчүн муну күчкө салбаш керек. Акырындык менен сүйөп тартып отуруп бекитебиз. Андан кийин ачкычтын жардамы менен оңго бекилет, солго чечилет. Акырындык менен оңго тартабыз. Бияка бекитип алдык. Эми бул турбанын башына лёнурго мында бекитип алабыз мындай кылып туруп. Бурап отуруп ачкычтын жардамы менен сүйөп тартып алабыз. Андай сууну ачып кое беребиз насоско. Насостун үстүндө атайын үстүндө жел чыгарган жери болот мынакей. Муну ачканда могу жерге суу чыгат. Суу чыккандан кайта бурап бекитип коебуз. Мындай атайын крышкасы бар мынакей. Ушул жерден жел чыгарат насостун ичиндеги. Бул да атайын түздүү темирден дайындалган, датпаспас, чирбеш үчүн мынакей. Бул да оңго бекилет, солго чечилет. Бул жерден абаны чыгаргандан кийин кайта катуу бекитип, бурап бекитип койсо болот. Бурап бекилет мына. Аба чыккандан кийин кайта мындай бекитип коет. Катуу бекитип коебуз, суу чыкпайт. Абасы чыкты. Бул жерде положениялары 3 положениясы бар. 1, 2, 3. Бул өтө жайдан айландырып турат суунун агымын. Экинчиси кичине чоңураак. Мынакей. Могу үчүнчүсү. Мынакей. Ошо менен суунун агымын берип турат. Бизге канча керек суу болсо. Бул насостор көбүнчө азыркы бизде отоплениялар коюлуп жүрөт үй жылытгычтарга, суунун айланбай калгандарына, же болбосо үйдөгү от жагылган сууну, ысык сууну тезирээк үйгө айландыруу үчүн колдонулат. Бул электричество ток жагынан көп сарпталбайт. Өтө эле 60 ваттка чейин, 100 ваттка чейин эле өзүнүн эмеси. Бул негизи дайындалганда түздүү темирден дайындалат. Түздүү темирден бул дайындалганды датпаспас үчүн, чирбеш үчүн буга эч кандай күч келтирбеш керек. Күч келтирсе бул өтө морт болот. Буну колдонгондо электричество жагын айтып бердим жанагында. Биз туура кошконго аракет кылдык бул жерден. Нолду коштук, землясын коштук, плюсун коштук. Бул жерден 32 турбадан 25 турбага, 25 турбадан 20 турбага, 20 15 турбага өткөндөгү ушуну атайын дайындалыптыр. Ушундай үйгө суу берем. Бул жерден суунун басымы азаят дагы, 15 турбадан суунун басымы азаят дагы, ошончолук сууну көбүрөөк ылдамдыкта бере алат. Ошон үчүн дайындалган. Бул насосторду дүкөндөн алганда өзүнүн паспорту болот. Паспортунда ошол жерде көргөзүлгөн 100 квадраттан 200
квадратка чейин эгерде эки этаж үйлөр болсо андан кичине көбүрөөк сарпталат. Ар бир үйдүн салынганда үйдүн көлөмүнө жараша бул жерде насостор колдонулат. Могуреки 150 квадратка расчеттолгон насос бул. Ар бир насостор. Бул эми насостордун чыгарган көп фирмалары көп. Немецкий, германский бар, италияныкы бар. Анан биздики эң арзан болуп Кытайдыкы болуп атат. Бул үйдөгү берилген ысык сууну тезирээк айландырыш үчүн берилет. Эки этаж үй салгандарга экинчи этажга суу көтөрүлбөй калат. Ошонун сууну көтөрүш үчүн атайын колдонулат бул насостор. Суу жетпеген жактарга суу бериш үчүн колдонулат. Үйгө насос орнотулбагандар бул үйдө естественный деп коет. Суу өзү ысыганда бул көтөрүлөт, өзүнүн багыты менен, ошо менен суу айланып чыгыш керек. Эгерде үйдө сантехник жылытуучу батареялерин коюп атканда, туура эмес бирөөнүн өйдө ылдый коюп калса, суу көтөрүлбөй калат. Ошо сууну көтөрүш үчүн ушунун жардам менен насостун жардамы менен коюлат. Анан эки этаж үйлөргө экинчи этажга суу көтөрүлмөй оңой менен көтөрүлөт. Ушу насостун жардамы менен оңоюраак тезирээк көтөргөнгө ушу насостордун орнотулат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү сабагыбызда үйдүн ичинде, бөлмө ичинде насос орнотуп эле мунун электрический жактарын кандай туташтыруу керек, кандай кошуу керек, ичинде толуп калган желдерин кандай чыгарса болот, ошо жөнүндө болду. Эми сабакта жолукканча саламатта болуңуздар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.